Assalamu alaikum Oşkovar YouTube kanalımızın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандестер. Биз бүгүн Ноокаттын Камал Ата айылында турабыз. Камал Атадан Бекзаттан ушул кара кашка ат сатылат экен. Бизден алыстабай байкап туруңуздар, кандай ат болду, чогуу болобуз туугандар. Бекзат маалыматты берет. Чыкканда эле мына жардырдырып чыкты, сүрдүрүп, жаныбар. Өзүңүздөр көрүп турасыздар аттын аракетини. Болду Бекзат, чыгып кетпо үстүгө. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Бекзат аттын күчтүүсү келген окшойт, а? Күчтүүсү келди, Кабда каласы. Иштер жакшыбы? Жоон жолтпо, мындай. Кабак качты, вот кара кашка ат келтирди. Assalamu alaikum. Саламат. Ден соол жакшыбы? Бул чыгып кетем дейт. Кофека Бекзат. Бул ака жаңы үйрөнчүк. Өспүрүм. Жаңы үйрөнчүкпү? Ошо билбейли, Россиядан келген боюнча турган ат. Россиядан жаңы келдиби? Мына минут чыкса терлеп кетти. Тарбиялаш керек экен да. Трон деген. Трон деген ака. Трондун маалыматын берүүдөн мурда парламент деген ат чыгардың эле, ошол жолдо ошонун маалыматын берип койчу. Ака сатылды. Самаркандка, Өзбекстан Самарканд шаарына кетти. Алишер деген бала алган ака, бүгүн пул чыгарып берем деген эми. Алишер деген балага саттың. Ооба. Трон Россиядан келдиби? Ооба, Россиядан келген экен ака. 4 казыгы тазабы? Ака тартып берейин. Көкүрөктөрүн жерде тупуракка салып, жарга салып, кашкасы бир башкача экен, үзү кашка болуп. Эмеси барды келген, мына жамбашы. Тарында бек жок ака. Бастырып койсоң мында чат аяктарын да көрөлү. Мына атты көрүп турасыздар. Болгону 4 жаш. Жаңасы экен. Жазга жаңасыбы же? Жазга 5 болобу? Жазга 5. Ооба, Россияда ошо үйүл келип да кайсы мөдө келген билбейм. Токтоп турсаң нерге чөбүлөшүп калдыбы? Бою канча чыгат аттын? 1.65 бар ака. 65? Ооба, 1.65 бар. Үстү дагы чыгыш керек эми, 65 келип өлчү боло берет ака. Нарака бурсам эми мына үстүлөрү токточу. Ат семиз экен, эти бар экен, мына сорлары. Бөлүнүп турат го. Неге салсаң бара берет туруп ака. Жалгыз атты удурасыз жатты. Азыр семиз ат чабасың Бекзат? Чабылбайбы? Жок ака. Ат мындай эти бары көрүнүп турат, жебичи. Тулоолорду караң ака. Мынакей, көрдүңүздөр. Булдозер экен да жаныбар, сүрөт экен. Эч баладан кайтпайт ака мына. Камчы келди ака. Камчынын кереги жок. Көрүп турасыздар атты. Болду Бекзат. Келди. Мына ака дагы. Болду. Ылай болуп каласың эми. Эч баладан кайтпайт ака. Задний жок. Жок ака, ондай бел жок. Мынакей. Эми кыскада маалымат берет кезин чабып көрсөтпөйм дедиң, Жок ака, мына атты бузуп алабыз ака. Сиздер алган адам. Азыр мингениңе ушунчалык терлеп атабыз болгону? Ооба ака, минут чыкканга ушундай терлеп кетти. Көкүрөктөрүн да алсак. Бекзат, Тронун баасын канча коесуң? Жакын ака, $3600. Жакын. $$3600. Болот турган. Сүйлөшүүлөр болот. Эми жолуна коюп берсең керек. Эми сүйлөшөбүз ака. Эми мындай базарда деле ака 500.000-600.000 болот. Өзүңүздөн көрүп атасыз. Дагы бир кайтарып коем мындай үстүлөрүн дагы бир. Бая кайда ойлой коем. Атты көрдүңүздөр туугандар. Жаккан болсо экранга номерлерди жазып калтырдык. +996 224 менен 73 69 номери менен байланыша бересиздер. Атка лайк болсун. Ар бир жигитке ушундай аттарды минеш насип кылган болсун туугандар. Саламатта калыңыздар.